Өскөналиев Нарынбек Абыл өзүмдүн тууган туушкандарым, эли журтум, айылым жөнүндө сиздерге баян этип берейин дедим. Мына могу менин аркамда көрүнүп турган Нарын областынын Ат Башы районундагы Казыбек айылы. Бул Казыбек айылы деп 1993-жылы кече жакында эле ушул жерлик айтылуу казалчы Казыбек Мамбет Имин уулунун атында аталып калган. Жалпы ушул айылыбыздын тарыхына кайрылып көрсөк, Совет бийлиги жеңгенге чейин мына биздин элибиз ушул өрдөштөрдө, өрөөндөрдө, мисалы могу чет келтебикте, орто келтебикте, Кеңеш айрыкта, Баш келтебик, Шырыкты, Боз Таш, Сарбулак деген сыяктуу аймактарда жашап келишкен. Ал эми кийин коллективдүү чарбаларды кура баштаган учурларда 32-жылдары ушул жаңы турмуш, жаңы жол колхоздору уюшулган. Мына мен могу алдыда суунун бер көйсүндө ушул өрөөндө алгач 2 колхоз уюшулган. Жаңы турмуш, жаңы жол колхоздору. Ушул 1934-жылы ушул 2 колхоз бириктирилип Кызыл Жылдыз колхозу деп аталган. Башкача айтканда Кызыл Жылдыз колхозуна ирилештирилип бириктирилген. Ал эми ошол мен көрсөтүп аткан арка өздө турган мына биздин азыркы Казыбек айылы турган жерде алгач Жаңалыш деген колхоз уюшулган. Мына ушул Жаңалыш колхозу уюшулган жерге 37-жылдан тарта орустар келип актамдарды сала башташкан. Бул көбүнчө ошол жана аскер кызматкерлери тура турган үйлөр болуп, жаңы курулуп аткан Жаңалыш колхозу, Быстрыцкий колхозу, анан Быстрыцкий айылы деп аталып турган. Биздин элибиздин тили келбеген учурларда Быстырык деп аташкан. Мына бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк расмий иш кагаздарында Быстырык деген ат кезиген. Мына ушул 37-жылдан 40-жылдарга чейин ушул жаңы үйлөр салынып актамдар деп койгон. Кийинке чейин актамга деп айтылып, мына себеби акталып, жакшы бүгүнкү шартка ылайыктуу актамдар, стандарттуу актамдар салынгандыктан мына ушуну актам жаңы колхоз, жаңы айыл деп аташкан. Мына ушул жерде 2 кабаттуу клуб салынган, мектеп салынган, ошондой эле суу түтүгү орто келтебек деген өйдө жактан, алыс жактан суу түтүгү тартылып келген. Биз мына ушул кийин бузулганда ушул суу түтүгүн көрүп калдык. Мындай жыгаштан атайын түтүк кылып, эң сонун кылып кынап жасаган укмуштуудай сонун түтүктөр менен суу алып келген экен. Ошондой эле бир чакан дизелдик электр станциясын курган. Демек, эл жанданып, жаңы турмушка кадам шилтеп калган. Мына ушул учурда Улуу Ата Мекендик согуш башталып калып, мына ушул жерге жайгашып баштаган орустар кеткен. Мына ошондо ушул актамдарга мына Кара кыштак деп аталган Беркөйүстөгү кыштактагы эл көчүрүлүп отурукташа баштаган. Мына ушул актамдардын бирине менин атам Өскөналиев Абыл чарбага аралашып жүргөн актив катары бир актамга ээ болгон. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул актамдар салынган көчөдө бир канчалаган жакшы үй бүлөлөр мына бүгүнкү күнгө чейин ошол актамдарда жашап келатат. Мына ушул жанагы 2 жаңы турмуш, жаңы жол колхоздору Кызыл Жылдыз колхозуна 34-жылы ирилештирилип бириктирилди дебедикпи? Мына ушул Кызыл Жылдыз колхозу ошондой эле жана Быстрыцкий колхозу бириктирилип жаңы шартка байланыштуу пограничник колхозу деп аталган. Пограничник колхозу деп аталып калышы мына бизден өйдө мындан ары айыл жок, чарба жок. Эң четки, башкача айтканда, Кыргызстанды биздин канатташ турган чет өлкөдөн, Кытайдан коргоп
турган эң четки айылыбыз. Ошон үчүн пограничник колхозу пограничник айылы деп аталган. Пограничник айылындагы мектеп дагы пограничник орто мектеби деп аталган. Биз мына ушул пограничник орто мектебин бүтүргөнбүз. Мисалы мен 1972-жылы пограничник орто мектебин бүтүргөнмүн. Кийин бу Афган согушуна байланыштуу ошол Афган согушунда эрдик көрсөткөн биздин айылдык жаш жигит Наматбек Үсеналиев ошол согушта курман болгондуктан ошонун атында Наматбек Үсеналиев атындагы орто мектеп деп аталып келатат. Айылыбыз дагы 1993-жылы Казыбек айылы деп аталды. Казыбек белгилүү казалчы Казыбек Мамбетимин уулу. Мына ушул кишинин атында аталып келатат. Ал эми бул көрүнүп турган өрөөн ушул биздин Казыбек айылынын чыгыш тарабы болуп эсептелинет. Мына ушул алтын чөйчөк ат башы өрөөнү. Алыста көрүнүп турган айтылуу Чештөбө. Ушул Чештөбөнүн астындагы айыл биздин бүгүнкү күндөгү борборубуз болуп турган ат башы айылы. Ал эми ошол Чештөбөнүн алды жагында мына Моул Кара Суу айылынын этек жагында Кошой Коргон, айтылуу тарыхый эстелик Кошой Коргон жайгашкан. Мына бул көрүнүп турган Ак жолдун аяк жагындагы айыл Жаңы Күч айылы. Бүгүнкү күнү биздин Казыбек айыл өкмөтүнө караштуу айыл. Мына учурунда жанакы 32-жылдары Жаңы жол, жаңы турмуш деп биз жогоруда атаган колхоздор менен бирдикте ушул Жаңы Күч колхозу да уюшулган. Кийин биздин айыл өкмөтүнө бириктирилген. Биздин ошол жана ирилештирген Чарбага колхозго мына ушул Жаңы Күч колхозу дагы кошулган. Жаңы Күч колхозунан арылаганда Калинин атындагы колхоз делинчи бүгүнкү күнү Актала айылы. Актала айылынын түндүк тарабында сууну кечип өткөндөгү айыл Кара Суу айылы. Учурунда коммунизм, социализм колхоздору деп кийин ирилештирилип бириктирилгенде Кара Суу колхозу деп аталып калган. Жалпы эле коммунизм колхозу делин. Анын ар жагында Дыйкан деген айыл бар, Чештөбөнүн түшө беришинде берки бетинде. Мына ошол Дыйкан айылы бүгүнкү күнү Кара Суу айыл өкмөтүнө караштуу. Ал эми биз сөз кылып аткан Кара Суу айылынын бери биз тарапты көздөй келаткан жолдун боюнда Караулуң айылы жайгашкан. Мына көрсөтүп атам, Караулуң айылы. Бул бүгүнкү күнү Каракоюн айыл өкмөтүнө караштуу болуп эсептелинет. Каракоюн айыл өкмөтүнүн борбору Кызыл Туу айылы. Бүгүнкү күнү ушу Кызыл Туу айылы менен Караулуң айылы Каракоюн айылдык өкмөтү делинет. Ал эми биз сөз кылган ат башы айылы райондун борбору болуп эсептелинүү менен ар жагында дагы күнчыгыш тарабында дагы бир канча айылдар менен байланышта турат. Суунун беркөйүсүн алсак, ошол жана биз сөз кылган Актала айылынан кийин ар жагында Терек Суу деген айыл бар. Андан ары Ой Терскен деп коебуз, Ачак Айыңды айылы. Андан арылаганда Баш Кайыңды, Өзгөрүш, 1-май деген айылдар бар. Ал эми суунун ошол эң аркы башынан түндүк жак бетиндеги аркы өзүндөгү эң четки айылдар болгон Акмуз айылы, суунун түндүк жагындагы эң четки айыл, Ат башы районунун эң четки айылы бул Акмуз. Акмуздан берилгенде Акмойын айылы, андан кийин Бирлик айылы. Мына ушул айылдар суунун түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Ат башы суусунун. Ат башы суусуна күнчыгыш тараптан негизинен чоң суу келет. Ошондой эле биз тараптан, күнбатыш тараптан дагы чоң суу барып куят. Андан агып Ат башы дарыясы Нарын дарыясына барып кошулат. Мына бул жалпы биздин айылдын көрүнүшү. Тиги ак жол мына ар жактагы Кызыл Туу айылынан бери келип кире турган чоң жолубуз ушул. Мына ушул чыгыштан
батышты көздөй кеңири узата жайгашкан биздин айылдын көрүнүшү. Бүгүнкү күнү эң чоң айыл, район боюнча эң чоң айыл ушул Казыбек айылы. Айылдын күнбатыш тарабынан арыны көздөй, ар жакты көздөй көрсөтсөм, Бишкек-Торғар трассасы, жибек жолу. Мына көрүнүп атат, моунда кетип бараткан машиналар. Ушул жол айтылуу жибек жолу. Бишкек-Торғар жолу. Мына ушул Бишкек-Торғар жолу чыгыштан батышты көздөй барып, Ак Бейит белин ашып, андан Арпа, Аксай өрөндөрү аркылуу Кытай мамлекетине чектешип кирет. Биздин үстү жагыбызда суу сактагыч курулган. Мына жалпы эл талаасын ушул суу сактагычтан алып сугарат. Батыштан чыгышты карай созулган айылдын чоң ортосунда жайгашкан көчөгө Өскөналы уулу абылдын аты берилген. Мурун жанагы актамдар салынган учурда жана стандарттуу үйлөр салынган биринчи түшкөн көчө Койчуев Өмөр атындагы көчө делинет. Жалаң бакты келгендиктен бул көчө Бактуу көчө деп аталган. Азыр болсо Кудайга шүгүр айылыбыз негизинен жашылдандырылып бак тарактуу айылга айланган. Бул өрөөн чет келтебик өрөөнү делинет. Бизде келтебиктерден чет келтебик, орто келтебик, баш келтебик деп келтебиктердин аттары аталат. Ошонун эң четкиси айылдын маңдайында турган ушул чет келтебик. Айтылуу Казыбек Казалчы туулган жер. Мына ушул жерде негизинен биздин уруулардан жабыка күчүк уруулар жашаган. Мына бүгүнкү күнү дагы атайын үйлөрүн салып алып, көпчүлүк эл ушу өрөөндө мал чарбачылыгын жүргүзүшөт. Мына момундай жаштарыбыз эс алуу үйлөрүн салып атышат. Мына эң бир сыйлуу чоң боз үй жасатып, биздин инилер Үсеналиев, Саламат Жеңиш уулу ушундай элге пайдасы тие турган жакшы курулуштарды куруп аткандыгы белгилүү. Айылдын түштүк тарабындагы чет келтебик өрөөнүнүн түшө калышындагы мына Могул тоонун этеги биз ылыжа тээп чоңойгон жер эле. Кийин атайын айыл кеңешинин чечими менен көрүстөнгө айландырылган. Мына бүгүнкү күнү күчүк уулу жабыка урууларынын маркумдары ушу жерге коюлган. Мына бул чет келтебик өрөөнүнүн эң баш жагын көрсөтүп атам. Мына буяк баш жагында ошол капка, шоро оңго тартып жүрүп отуруп, мисалы өрдөштөрү, коктулары, талды суу, мына көрүнүп аткан Тулаңды деген кокту өрдөштөрүндө малга жайкы жакшы жер эстелинет. Бизде далай жолу ушул жерлерге уй кайтарганбыз, карагатка чыкканбыз. Андан берки мына могу кара ташка, ышкынга чыкканбыз. Андан бияка жылсак кичи чакча, чоң чакча деп мына ушул чакчаларга, карагаттарга чыкканбыз. Мына ушул биздин балалык кез өткөн тоолор. Мына ушул кара таштын астында андан берилесек илгери Маакенин тегирмени деп тегирмен жайгашкан. Андан берилесек бир үңкүр бар, Эдристин үңкүрү деп аталат. Андан мына ылдыйлап келсек, мына могул боз үй турган жерде мурун бакалдын тамы делинчү. Мына азыр мен жогоруда айткандай эл эс алып көңүл ачып кеткенге эс алуу жайларын салган. Ал эми кайрадан өйдөлөсөк, мына могу жерде биз турган тоонун этек жак чокусунан өйдөнү көздөй жылсам, мына биз жана сөз кылып аткан ушул чет келтебиктин башындагы өрдөштөргө барып такалабыз. Мына ушундан биз тууралап өйдө чыгып алып, мына могу каптал эң тетиги
өйдө жагын мына могу жерлерди Оргоскан деп коер эле. Бул Оргоскан деп аталыш эми баягы калмактуу ордуна байланыштуу болсо керек. Мына ошол жерден ылыжа менен түшкөн зуулдаган боюнча могу кыр менен ылдыйды көздөй жүрүп отуруп, мына эмне деген узак жол. Өзүнчө бир керемет эле. Жүрүп отуруп, азыр мен турган ошол кыр аркылуу ылдыйды көздөй түшүп, мына бу жерге андан арылап кырда жүрүп отуруп, анан жана мен сөз кылган биз ылыжа теп ойногон ушул бет тоонун этегиле деп көрсөттүм. Мына ошол жерге чейин мына могул чокусунан ылдыйды көздөй түшчү элек. Жайык жер. Мына могул бүгүнкү күндө эң чокусунан орун алган күмбөз бул биздин аталарыбыз Томотой деген кишинин күмбөзү. Айтылуу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, композитор, белгилүү дирижер Төлөгөн Томотоевдун атасынын күмбөзү. Өзү салдырган. Астында көрүнүп турган ошол асты жагында бүгүнкү күнү Төлөгөн Томотоевдун өзүнүн сөөгү жатат. Мына эми суунун аркы өзүндө биз көрсөткөндөй эле биздин айыл. Мына бул жагы менен эми мен кайрадан жана мен сөз кылып аткан Сарыгоо деп коет. Мына бүгүнкү күнү мына эң жакшынакай мамда кылып өздөштүрүп алышкан сарайлары бар. Тоо этектеринде. Демек мына могул көрүнүп турган тоонун ар жагында ор тегелтебек жайгашкан. Мына могул биз баскан тоолор. Мына ушундай жүрүп отуруп эң чоку жагына чейин көрсөтөйүн. Мына еш деп коебуз.